Ықыластуулық 49. Убай бин Карб радиаллаху анху риваят қылады. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтады: Жер бетіндегі бұл дүйнөдө улуулук менен атак даңк, жардам менен жеңиш туурасында кабар айтып, бул үммөттү кубандыр. Бул белектер үммөткө жалпы түрүндө берилет. Ар бир адамдын Алла Таала менен болгон мамилеси ниетине жараша болот. Ким акырет амалын бул дүйнө үчүн жасай турган болсо, акыретте эч кандай үлүшкө ээ болбойт. Убай бин Карб радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Жер бетіндегі бұл дүйнөдө улуулук менен атак даңк, жардам менен жеңиш туурасында кабар айтып, бул үммөттү кубандыр. Бул белектер үммөткө жалпы түрүндө берилет. Ар бир адамдын Алла Таала менен болгон мамилеси ниетине жараша болот. Ким акырет амалын бул дүйнө үчүн жасай турган болсо, акыретте эч кандай үлүшкө ээ болбойт. Убай бин Карб радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Жер бетіндегі бұл дүйнөдө улуулук менен атак даңк, жардам менен жеңиш туурасында кабар айтып, бул үммөттү кубандыр. Бул белектер үммөткө жалпы түрүндө берилет. Ар бир адамдын Алла Таала менен болгон мамилеси ниетине жараша болот. Ким акырет амалын бул дүйнө үчүн жасай турган болсо, акыретте эч кандай үлүшкө ээ болбойт. Муснат Ахмад.